Присоединяйтесь. Всем здравствуйте. Ой, сегодня эфир будет на кыргызском языке, поэтому давайте начнем. Саламатсыз зарбы. Бүгін біз менен Исмаилов Эрмек Шукуралиевич жалпы хирург жана ургенттик терапевт менен түз эфирге чыгабыз. Өзүңөрдүн суроолоруңарды берсеңер болот. Азыр бизге кошулат. Күтөлү. Вот. Саламатсыз Эрмек Шукуралиевич. Кичине 2-3 минутта кечиги. Сизди жакшы эле угуп атам. Подписчиктерибиз кандай угуп атат билбейм. Мен да сизди жакшы угуп атам. Жазып койсоңор. Бизди кандай угуп жатасыңар? Мурункудай эхо жок, бирок мурунку эфирлерде обычно эхо болчу да? Так. Биз мурунку берилген суроолорду окуп баштай берелиби же көрүүчүлөрдүн суроосунан баштайлы окуп? Сизге кандай ыңгайлуу болсо, ошондой баштай бериңиз. Мен жооп бергенге аракет кылам. Анда мындан мурун мага жазган түзүлгөн суроолорду жооп окуп баштайын. Бул вирустан айыгып кеткен адамдарга кандай кесепеттер калат деп, коронавирустан кийин кандай кесепеттер калат деген суроо келген болчу. Албетте азыркы убакта анык кандай кесепеттер калыш тууралуу маалыматтар жок, бирок азыркы убакытка байланыштуу бизде маалыматтар боюнча көбүнчө бул нервдик системага бир аз таасирин тийгизиши мүмкүн экен. Бул кандай деген белгилер? Булар баш ооруу жана кээ бир бейтаптардын жыт сезиминин пайда болушу бир аз алыска барып калып атат да, кээ биркилердики 1 айга чейин, 2 айга чейин болуп калат. Ошондуктан эң башкы бул кесепеттердин бири бул нервдик системанын сезгенип калышы жана өпкө оорусулардын кайра калыбына келиши бир аз алыс убакытка чейин болуп калат. Ошондой эле азыр коронавирус менен ооруп бүткөн адамдардын кан плазмасын азыркы ооруп аткандарга переливание деген болуп атпайбы? Ошол кандай жардам береби же жөн эле азыр пробуйт? Бул суроо боюнча мынтип жооп берет элем. Азыркы убакта дүйнө жүзү боюнча ошол ооруган бейтаптардын плазмасыны алып коюу боюнча тажрыйбалар өтүп жатат. Кээ бирки жерлерде бул жакшы баягы көрсөтүш болуп жатат, бирок 100% бул жардам берет деген жооптон алыспыз. Айтыш кыйын, бирок мен маалыматтарым боюнча жана биздин ноокат шаарыбызда инфекционисттер ооруп жаткан бейтаптын ооруп айыгып бүткөн коронавирус менен ооруп бүткөн бейтаптардын канын плазмасын куйганда кээ бирки бейтаптарга бул жардам берди. Мен оюмча бул жоктон көрө эгер бейтапка жардам берсе, анда аракет кылып көрүш керек бул боюнча. Зыяны жок плазма койгондо. Көрсөтмө болсо. Кийинки суроону окуйун. Коронавирус жүрөк, кан тамыр системасына кандай кыйынчылыктарды тийгизиши мүмкүн жана аларды кантип алдын алуу болот? Бул суроо боюнча мынтип жооп берип кетет элем. Кан тамыр жүрөк системаларына таасирин тийгизип жатат, себеби бул оорунун өзгөчөлүгү бул кандын коюлуп кетишинин бир себеби болуп атат да, тромб образовать этип кетет. Ошондуктан анын алдын алыш үчүн албетте бул өзүңүздүн дарыгерлериңиз менен кеңешишиңиз керек, бирок мен айтып кетет элем, канды дарыгердин кеңеши боюнча канды суюлта турган дарыларды ичиш керек. Мисалы үчүн ошо азыркы убакта тромбопол кликсан деген дарыларды алып жатышат го. Ошол бул бир гана дарыгердин кеңеши боюнча. Азыр окуучудан бир окуучу деп коем. Мен пневмония болуп калгам, бирок төшүм ооруп жатат иногда. Бул нормабы деп сурап жатат азыр. Бул жерде мындай деп жооп бериш керек эле. Пневмониядан бейтап айыгып бүттүбү же бүтө элекпи? Эгер айыгып бүтүп, ошондон кийин ошо төш жагы ооруп жаткан болсо, бул ошол коронавирус айыгып чыккандан кийинки остаточный явление деп коет го орусча. Ошо калган бир белгилердин бирөөсү да. Ошондуктан дарыгердин берген кеңештерин улантып туруш керек жана анан кийин баягы дыхательный гимнастика деп коет го, ошону улантып туруш керек.
Дагы кийинки суроону окуп коеюн. Мамам ооруп айыккан, бат эле бир айдан кийин деле тердеп жатат. Бүгүн рентгенге түшсө пневмония экен. Поражение 20% экен. Эмне кылыш керек дейт. Бул суроого мындай жооп берет элем. Ар бир бейтаптын баягы белгилери ар түрдүү өтөт. Кээ биркилердики мисалы үчүн 2 жуманын ичинде бүтүп айыгып бүткөн болсо, кээ биркилердики 1 айдан созулуп кетиши мүмкүн. Бул эмнеге байланыштуу? Бул организмдин ошол вируска баягы туруштук берүүсүнүн жөндөмдүүлүгүндө, балким эгер бейтапта өнөкөт оорулары жок болгон болсо, анда бат эле бул илдетти жеңип кетет, эгер туура дарыланган болсо. Эгер өнөкөт оорулар болсо, бул 1 айдан ашык созулуп кетиши мүмкүн. Могу тердеп жатат деген боюнча, бул ошол коронавирус илдетинин өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү. Ошондой бир белгилери бар экен. Пневмония боюнча 20% болсо, бул мындай орто түрүндөгү формасы экен. Бул боюнча дарыгер менен кеңешип, анализдерди тапшырган соң, андан соң баягы дары дармектерди кандай алыш керек сүйлөшүш керек. Дагы экинчи ирет ооруп калыш мүмкүн эмеспи деп сурап жатышат. Бул маалыматтар боюнча дүйнөлүк окумуштуулардын айтуусунда азыркы учурда 3-4 айга чейин бул иммунитет сакталышы мүмкүн. Бирок бул азырынча толук жооп деп эсептелбейт, себеби бул вирус жаңы болгондуктан бизге бул келгенине 6-7 ай болду. Азыркы убакытка чейин кайра ооруган бейтаптар көрүнө элек. Ошондуктан алдын алуу же ооруп калсаңыз, мындай кайра ооруп калбайм деп баягы иш аракеттерди токтотуп койбош керек. Дагы жыт сезими 100% келбей калат дешет. Ошол чынбы? Жок, бул чын эмес. Көпчүлүк учурда жыт сезими пайда болот. Бул жыт сезими качан пайда болушу бул иммунитетке байланыштуу болот. Кээ биркилердики 2-3 күндө пайда болот. Ошондой суроо да бар болчу. Эртерээк мындан жазышкандардан канчадан кийин жыт сезими келет, уже ооруп бүткөнүмө көп эле болду, бирок жытым жыт билбей жатат деп жазган болчу да. Бул ошо организмдин өзгөчөлүгүнө байланыштуу да. Кээ биркилердики 1 жумада же 2-3 күндө пайда болсо, кээ бирөөлөрдүкү ошо 1 айдан дагы ашык болуп атат да. Дагы бирөө жазып жатат. Биринчи жолу рентгенге түшкөндө двухсторонняя пневмония болгон. Эми экинчи жолу качан түшүшүм керек дейт. Бул суроо боюнча мынтип жооп берет элем. Эгер качан бул түшкөн болсо, эгер сиз ошол уже 3 жума 1 ай болгон болсо, уже дарыланып өзүңүздү жакшы сезип жаткан болсоңуз, кошумча башка бир белгилер жок болсо, түшүүнүн кажети жок. Кайра рентген өзүңүзгө зыян алып келет. Эгер кайрадан сизде баягы дениңиз кыстыгып, дене табыңыз көтөрүлүп, жыт сезимиңиз дагы ошол пайда болбогон болуп, кыйналып жаткан болсоңуз, ошондо кайра түшүүгө мен кеңеш берет элем. Коронавирустун кесепетинен өпкөнүн тырыктануусун алдын алуу үчүн, рубцеваниянын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрсө болот? Бул суроо боюнча айтып кетет элем, баягы эгер сизде жеңил формасы же орто формасы болуп, өзүңүздү жакшы сезип жатып, баягы жакшы дарылансаңыз, ошол орун жана тырыктардын пайда болушунун алдын алыш үчүн менимче баягы дыхательный гимнастикаларды жасаган эң туура болмок. Аны каяктан табыш керек? YouTube'га эле кирсеңиздер эле азыркы учурда абдан көп көнүгүүлөр бар, атайын ошо дем алууну жакшыртыш үчүн. Ошол көнүгүүлөр жардам берет. Дагы мурунку келген суроолордон саламатсызбы? Мен коронавирусту бар экендигин жөнүндө уктум. Менде хронический холецит жана коронавирус менен ооруп бүттүм. Боорду калыбына келтирүү үчүн эмне кылам? Абдан жакшы суроолордун бирөөсү, себеби коронавирус илдети бир гана өпкөгө гана зыян эмес, бул бүт баардык системабызга таасирин тийгизет. Албетте бул боорго дагы. Эгер өтүңүздүн сиздин орусча айтканда хронический холецит оорусу болгон болсо, анда сиз баягы алдын алыш үчүн же калыбына келтириш үчүн баягы курч жана майлуу тамактарды жебешиңиз керек. Баягы ошол диетаны сактап, стол номер 5 деген атайын диета бар. Ошол жерде майлуу курч тамактарды жебей, баягы өтүңүзгө нагрузка кылбасаңыз, вирус калыбына келет. Атайын албетте өттүн суюлтушуна дарылар бар, бирок менимче эгер өзүңүздү жакшы сезип жаткан болсоңуз, ашыкча дарылардын ичүүнүн кажети жок.
Бул жакта еще вопрос. Сиздин оюңузча бул оору качанкыга чейин уланышы мүмкүн? Прогноздорду сурап атат окшойт. Бул суроо боюнча айтат элем, дүйнө жүзү боюнча менмин деген окумуштуулар дагы азырынча жооп бере албайт, себеби бул вирустун дарысын ойлоп табыша элек, бирок буга абдан көп аракеттер болуп жатат. Мисалы үчүн вакцинаны изилдөө боюнча. Вакцинаны изилдеп тапканда деле бул окумуштуулардын айтуусу боюнча дүйнө жүзүнө 7 миллиард адамга ошол вакцинаны таратыш үчүн кеминде 3-4 жыл керек экен. Ошондуктан бул жылы декабрь айына чейин бүтүп калат деген прогноздордон мен алысмын. Ошондуктан баягы өзүбүздү сактанганды уланта берели. Дагы эле тердеген боюнча суроолор келип жатат. Эмнеге тердей берет, кандай дары ичсе болот деп. Тердеген болсо, мен мынтип кыргызча жалпак тил менен айтып кетет элем. Тердеген болсоңуз, тескерисинче бул жакшы, себеби баягы өзүңүздүн ички организмдеги баягы интоксикация дейт го, ошо дезинтоксикация болуп атат да, баягы зыян нерселер чыгып атат, ооба, териңиз аркылуу бул зыян заттар сизден чыгып кетип атат. Ошондуктан бул нерсеге көңүл бурбай эле коюңуз. Бунун тердегендин алдын алуу же аны жок кылуунун дарысы жок. Дагы мурунку жиберилген суроодон менин атам коронавирустун жеңил формасын ооруп калган. Дарыгер ага тромбопол жазып берген. Азыр ал өзүн жакшы сезип калды. Мындан ары дагы ушул дарыны ичеби дейт, тромбополду. Бул суроого мындай жооп берет элем. Албетте курс, ошол дарылардын курсу кеминде 1 ай. Бирок атаңыздын жашы канчада экенин мен билбейт экенмин, бирок ошол дарыгердин кеңеши боюнча уланта берсеңиз болот. Бирок аны дагы улантканда ашказаныңыз ооруйбу, оорубайбы? Эгер ооруган болсо, ага дагы атайын ашказанды сакташ үчүн дарыларды ичиш керек жана баягы анализдерди тапшырган соң, андан баягы 1 айдан кийин кайра улантамбы, улантпаймбы деген суроого жооп алсаңыз болот. Дагы суроо. КТ компьютерный томография боюнча менин оң өпкөмө 30%, сол өпкөмө 60% зыян болуптур. Өпкөлөр айыгып кетеби дейт. Албетте айыгып кетет. Эгер сиз туура дарылансаңыз, туура дарыгерге кайрылып, ал сизге баягы атайын биздин Министерство здравоохранения тарабынан жазылган протоколдорду туура аткарган болсо, албетте айыгып кетет. Бирок бул бир гана дарыгерлерге сиз ишенбешиңиз керек. Сиз өзүңүзгө да ишенип, мен жакшы болуп кетем деп, атайын ошол дем алуу боюнча көнүгүүлөрдү жасап, туура режимди сактаган болсоңуз, буюрса айыгып кетесиз. Позитивдүү настрой менен эле. Настрой обязательно, албетте. Иммунитетти жогорулатуу үчүн коронавирустан кийин витаминдерди ичиш керекпи? Кандай витаминдерди ичиш керек деп суроо берип кетишти. Азыркы учурда бул коронавирус илдетине дарылоонун бир кошумча бир витаминдердин бирөөсү бул витамин С дарысы. Биз дарылоо учурунда витамин Сны сөзсүз түрдө кошуп жатабыз. Ооба, сөзсүз түрдө кошуп жатабыз. Анан дагы башка бир кызыктуу бир маалымат, витамин Д боюнча, азыркы изилдөөлөр боюнча кимде витамин Д көрсөткүчү организмде жакшы болсо, ошол бейтаптар жеңил түрүнү көбүнчө өткөрүп жатышат экен да. Бирок бул дагы 100% туура маалымат деп айта албайм, бирок 80% бул ошол жеңил түрүнү өткөрүп жатат экен. Ошондуктан ошол витамин Д-сын дарыларды дагы ичип турсаңыз жакшы болот. Алар тем более доступный, аптекада сатылат, туурабы? Бул жакта суроо келиптир. Кичинекей балдар коронавирус менен оорубайт деген чынбы? Албетте, бул маалымат боюнча дүйнөлүк макалалар боюнча мындай айтылып жатат. Көбүнчө жаш балдар бул коронавирус илдетин жеңил түрүндө өткөрөт, ооруйт, бирок жеңил түрүндө. Бул эмнеге байланыштуу деп жаткан боюнча дагы изилдөөлөр өтүптүр. Караса, ошол витамин Д көрсөткүчү жаш балдарда жетиштүү болгондуктан алар жеңил түрүнө өткөрүп жатышат. Мен азыр больницадамын. Чыккандан кийин кандай кам көрүш керек ден соолуктуу деген суроо келди азыр. Бул суроо боюнча албетте сизди дарылап жаткан дарыгер кеңеш бериш керек. Атайын биздин саламаттык сактоо министерство саламаттык сактоо тарабынан атайын алгоритмдер бар. Эмне жасаш керек, кандай дарыларды ичиш керек. Ошону сизге айтып кетет. Бирок эң башкысы сиз чыккандан кийин туура тамактанып, туура дарыланып, жана атайын ошол дем алуу боюнча көнүгүүлөр жасасаңыз, бул жакшы болуп кетет баары. Пневмониядан кийин дем алуу көнүгүүлөрүн канчага чейин жасаш керек?
вот дыхательный гимнастиканы. Мгм, мгм. Бул боюнча азыркы атайын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму атайын баягы маалыматтарды өзүнүн баракчасына чыгарып жатат. Алардын айтымында 2-3 айга чейин ошол көнүгүүлөр жасаш керек. Мен мындай деле айтканда, биз бул коронавирус илдети менен коронавирус илдети үчүн гана бул көнүгүүлөрдө эмес, биз өзүбүздүн жалпы организмибиз дайыма чын болуш үчүн көнүгүүлөрдү жасап турушубуз керек. Бул илдетке чейин деле бул нерсени жасашыбыз керек болчу, бирок тилекке каршы жасабайбыз. Режим сактап, витаминдерди алдын алуу кылып ичип, Ооба. Айтыңызчы, дем алуу көнүгүүлөрдүн ордуна шарик үйлөсөм болобу дейт, как көнүгүү сыяктуу кылып. Бул шарик үйлөсө деле болот, бирок көбүнчө азыр атайын баягы ошол атайын специалисттер көнүгүүлөрдү, баягы коронавирус илдетине байланыштуу көнүгүүлөрдү көрсөтүп жатат. Ошолорду аткарса, ал андан да жакшы жардам бермек да. Шарик үйлөгөндө не такой анчалык эффективдүү эмес. Жардам берет, бирок баягы атайын көнүгүүлөргө караганда пайызы азыраак да. Дагы окуйм. Эгерде мен жеңил форманы коронавирус менен ооруп калсам, кандай кесепеттер, буну окугам, оор форма менен ооругандан кийин кандай реабилитацияны өтсөк болот дейт. Реабилитация боюнча мынтип айтып кетет элем. Биз баягы ооруп бүткөндөн кийин эле дароо эле баарыбыз мен мына бүттүм деп эле баары жокту тыштап салып атабыз да, көпчүлүк элибизчи. Ошол көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө жасап туруш керек. Азыр эмне көп бизде маалымат булактары көп. Ошол эле YouTube'дан эле ошол көнүгүүлөрдү жасап турсак болот. Анан баягы социалдык аралыкты сактап, баягы тынчыраак жерге, мисалы үчүн, эгер жайлоого мүмкүнчүлүк болсоңуз, суук эмес жерлерге барып жылуу. Эң башкысы коронавирус илдети ооругандан кийин кайрадан эле үшүк урдурбаш керек да организмгечи. Эгер суук тийип калган болсо, ошол сиз эми эле жакшы болуп аткан ооруңуз кайрадан эле күчөп, кайра оорлошуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң башкы максат бул кайрадан суук өткөрбөө жана көнүгүүлөрдү жасап, туура тамактанып, дарыларды улантуу. Дарыгердин кеңеши менен. Ой, я что-то нажала. Мен көрүнбөй калдымбы? Көрүнүп атасыз. Басып алдым случайно. Так, стационардан чыктык, окугам. Атайын тамактануу, кандай тамактануу керек оорудан кийин? Атайын диета барбы? Атайын коронавирус илдетине диета жок, бирок тамактанууну биз атайын ошо диета коронавирус үчүн жок, бирок мындай деп айтып кетмекмин. Кадимкидей эле сиз өзүңүз күнүмдүк тамактангандай эле 3-4 маал тамактанып, иммунитетти кармап турушуңуз керек. Көбүнчө ошол жанагы витаминге бай тамактарды жесеңиз, ошол рационалдуу, ооба. Жанагы биз үйрөнүп калгандай, тойго баргандай эле дароо эле лагман, плов эле күнүгө жеш керек эмес. Муну баягы рационалдуу түрдө тамактаныш керек. Ооруп калганда деле ошондой тамактанабы деген суроо келиптир. Же ооруп бүткөндөн кийин айырмаланабы? Албетте, баягы иммунитетиңиз, тамактануунун максаты эмне? Бул иммунитетти кармап туруш. Бирок иммунитетке күч, мындай зыян келтирүү эмес. Сиз эгер өзүңүз тамактангандан көбүрөөк тамактансаңыз, бул иммунитетке зыян келтирет. Дагы суроо келиптир. Двусторонняя пневмонияны дарылагам. Эми барбы пневмония жокпу? Кантип билсем болот? Рентгенсиз дейт. Рентгенге түшкүсү келбей жатканго. Эгер сиз двусторонний пневмониядан кийин дарыланган болсоңуз, эгер сизде эч кандай белгилери калбай, өзүңүздү жакшы сезип жаткан болсоңуз, демек сиз айыгып кеткен болосуз. Бирок сиз айткандай 100% мен билгим келет десеңиз, албетте бул бир гана рентген менен же компьютер томография менен билсе болот. Мен ошондой эле өзүмдүн ата-энем жөнүндө сурагым келип кеткен. Анткени менин апам майдын башында сиңдим экөө коронавирус менен оорушту. Мамамдыкы оорураак түрдө өттү, сиңдимдики жеңил форма менен өттү да. Ал даже лечение деле алган жок, просто обсервация деп инфекционный больницада жатышты. Мамам лечение алды. Бирок сиз өзүңүз билгендей эле, пандемия башталгандан бери азыркы күнгө чейин тактика лечения, протоколдор өзгөрүлүп келип жатты. Ошондо апам кан суютуучу дарыларды алган эмес болчу да.
жакында кан тапшырса высокий риск тромбообразования деп чыкты. Эми Кликсан алып жатат да. Сатурациясы 90 экен. 2,5 ай мурун ооруп бүтсө деле. Эми Кликсанды алып баштады. Ошондо мурунку протоколдордо Кликсан, гепарин жок болчу экен да, получается. Ооба, бул жерде аябай туура суроо бердиңиз. Себеби биз оору бул биз үчүн жаңы болгон үчүн биздин баягы Алмашуу болуп жатат күндө. кесиптештерибиз бул Кликсан же тромбоаз кандай мындай первоисточникти билишкен жок да, кандай дарылаш керекчи. Анан ошондуктан бул бара баягы биз тажрыйба алган соң бул жерде пневмония эмес, жана пневмония, воспаление турбайбы, тромбообразование турбайбы деп ошондон кийин гана кан суюлтуу дарыларын берип баштадык да. Дагы мен сизге бир кызыктуу бир маалымат айтып кетейин. Кореядагы кесиптештер менен сүйлөшкөндө аларда ошол тромбообразование өпкөсүндө болбойт экен. Бул эмнеге байланыштуу десек, бул дейт биздин баягы жашоо турмушубузга байланыштуу, тамактанышыбызга байланыштуу. Ошондуктан мен баягы биздин угуучуларга алыстам да, ар бир адамдын өзүнүн баягы мамлекетине байланыштуу болуп жатат да, баягы дарылагандарычы. Ошондуктан бизде азыр кайсыл суюктук канды суюлта турган дарыларды алса болот деген бул мен айтып кетет элем, жана тромбопол деле баягы эң аптекаларда доступный болуп турат да. Укол эмес эле, таблетка баарына жеңил түрдө ичсе болот, Ооба, уколду бул бир гана баягы ооруп жаткан учурда, оору абалында болсо Кликсан түрлөрүн болуп кетет. Пневмония менен вирустун айырмасы кандай деген суроо келиптир бизге. Таңсуу деген кыздан. Пневмония бул бактериальный, бактериядан артынан келген пневмония деп жаралат. Вирустуна бул вирус менен пайда болгон оору да. Могул азыркы учурда азыркы пневмония болуп жаткан учур бул пневмония эмес, коронавирустан кийинки өтүшүп кеткен пневмонит деп, воспаление деп айтылып жатат да. Ошондуктан азыркы пневмония деген бул вирустун артынан келген илдет. Аны антибиотик менен дарыласа болбойт. Саламатсызбы? Жөтөл болобу пневмонияда же болушу деле мүмкүн эмеспи деген да суроо келиптир. Эгер кээ бирки бейтаптарда жөтөл болбошу деле мүмкүн. Бул иммунитеттин канчалык күчтүү болушуна байланыштуу болот. Бир жылда канча жолу рентгенди өтсө болот өзү дейт. Пландуу түрдө бир жолу өтсө болот. Дагы суроо келиптир. Азыр баш аламан эле баары КТ менен рентгенге төшүп жатышат-го. Ошол боюнча элге айтып коесузбу? Төшүүнүн зарылчылыгы барбы же жокпу дейт. Жакшы суроо экен. Албетте бул компьютерный томографияны мурун биз баягы көрсөтмө болсо дагы өтүңүз десек өткөрө албайт элек. Азыр болсо көрсөтмөсү жок болсо деле баары эле өтүп жатышат. Бул компьютерный томография же рентгендин өтүүнүн көрсөтмөлөрү бул дем кыстыкканы, дене табы 5 күндөн кем эмес көтөрүлүп турушу жана башка мындай өтүшүп кеткен белгилер болсо гана өтсө болот. Эгер сизде бул белгилер жок болгон болсо өтүүнүн кажети жок. Бир гана алдын алуу үчүн, коронавирус илдетин алдын алуу үчүн баягы көбүрөөк суюктук же болбосо эгер жашыңыз 40 жаштан өткөн болсо, жана кан суюлта турган дарылардан ичсе болот да, жана айтып кеткендей эле тромбопол дарыларын көрөсүз. Тромбополду бардык эле адамдар иче берсе болобу, назначениясы жок, профилактика үчүн деген суроо келиптир азыр. Бул тромбопол бул баягы аспириндин бир түрү. Кан суюлта турган. Кан суюлта турган ичсе болот баарына, бирок бул жерде сөзсүз түрдө баягы өзүңүздүн өнөкөт ооруларыңыз барбы жок. Язва, гастрит дегендерге болбойт болуш керек. Эгер ашказаныңызда жара болсо, албетте ашказаныңызды сакташ үчүн атайын дарыларды ичип, андан соң бул тромбополду ичсе болот. Суроолор кайталанып келип жатат. Ооруканадан кайра чыккандан кийин кайталанып калышы мүмкүнбү? Ковид менен ооруп жаткан адамга кандай тамактануу зарыл деген. Бул боюнча айтып жаңы кошулгандар окшойт. Эфирде анан сактап коебуз, лентадан көрсөңүздөр болот.
симптомы ковид деп сурап жатышат. Кандай симптомдон бессимптомный, анан аз эле симптомдору эң катуу деген, может, айырмаларын сурап жатышабы, түшүнгөн жокмун. Мейли кыскача болсо деле айтып кое берейин бул жерде. Белгилери бул жыт сезүүсү жоголуп кетүү, дене табынын көтөрүлүшү, ичинин өтүшү 4-5 жолу. Эң башкы белгилер ушулар. Пневмония менен атам, апам, эжем пневмония болуп үйдө дарыланып жатат. Эним экөөбүз башка комнатадабыз. Бизге кандай кеңеш берет элеңиз дейт. Рахмат деп. Бул жерде биринчи иретте айтып кетет элем, айыгып кетиңиздер. Эгер ооруп жаткан болсо, үйдө сиздер маскачан, бет капчан жуушуңуздар керек сөзсүз түрдө. Колду бат-баттан жууп турушуңуздар керек, самын менен, антисептик менен. Анан үйдү желдетип туруш керек. Себеби үйдү желдетпеген жерде вирустун курамы абдан көп болушу мүмкүн. Себеби сиз айткандай эле 3-4 адам ооруп жаткан болсо, анда вирустун курамы абдан көп болот. Ошондуктан тез желдетип, сиздер өзүңүздөрдү, иммунитетиңиздерди чыңдап турушуңуздар керек. Жана витаминдерди өзүнчө тамактанып, өзүнчө посуда бөлүп. Ооба. Орусча суроо келиптир. После антибиотиков противовирусные препараты пить нужно или нет деген. Именно ковид оорусу боюнча болсо, айтат элем, азыркы учурда коронавирус илдетине атайын противовирусный дарылар жок, ошондуктан ичүүнүн кажети жок. Сколько времени вирус присутствует в организме деген да суроо келиптир. Бул боюнча дагы айтып кетет элем, анык маалыматтар жок, себеби кээ бирөөлөрдүн айтышы боюнча, ошол 1 айга чейин баягы адам 1 айга чейин ооруса, кийин иммунитет пайда болушу мүмкүн деп атат. Бирок азыркы убакта менин тааныштарым анализ тапшыргандарын көрсөк деле, баягы антителолор чыга элек экенин байкап атабыз. Ошондуктан бул ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө байланыштуу болуп атат. Ошондой эле менин ата-энем жакында тапшырышты. Атам жакында ооруп бүттү, апам болсо майда ооруган. Антителолору, иммуноглобулин G-лары высокий экен. Аны ойлоп койдум, значит, иммунитети азыр күчтүү, бийик болуп турат да, антителолору кайра кайталанбай оорубаш керек деп сүйүнүп отурганбыз, анализдерин көрүп. Бирок ошо высокий риск тромбообразование экен, ошондон ата-энем экөө тең азыр Клексан алып жатышат. Минимум 1 ай ала турган болушту. Ошо. Ошондой эле башында дексаметазон, антибиотики менен дарыланып келишчи, инфекционный больницада, вот майда апам ооруганда. Азыр вот антибиотики болбойт деген эме чыкты. Дексаметазон болбойт деген. Бирок апам кандай болсо дагы дексаметазон менен антибиотик менен айыкты. Осложнениясы жок. Демек, организм ошол жакшы күрөшүптүр да сиздер менен. Азыр ушул ковидтен улам алынып жаткан дарылар өткө, боорго таасирин тийгизбейби? Эгер таасири бар болсо, боорго профилактика үчүн кайсы дарыны ичсе болот деп суроо келиптир. Бул суроону жана кайталаган элек, бирок айтып кое берейин. Албетте бул коронавирус илдети ар бир органга таасирин тийгизет, боорго да таасирин тийгизет. Аны боордун оорусун алдын алуу үчүн эң башкысы бул зыян келтирбеш үчүн сиз тамагыңызды, диетаны кармашыңыз керек. Ачуу жана майлуу тамактарды ичпеш керек. Профилактика түрүндө дарыларды ичсе болот. Бирок эгер сиз оорубай жакшынакай жүрсөңүз, эгер бооруңуз кыйнабаса, ашыкча дарынын ичүүнүн кажети жок. Анан могул жерде бир суроо берип кетиптир, дагы кечиресиз айтып койсом, витамин D, аквадетрим назначили. Канча ичиш керек деп, Витаминдердин зыяны жок. Мындай карап көргөндөчү, эң башкысы ашыкча ичпеш керек. Аны баягы витамин D'ны организмден баягы анализин тапшырып көрүү керек. Кеминде 1 ай, 1,5 ай, 2 айга чейин ичсе болот. Циклоферон противовирусный препаратпы деп сурап жатышат. Ичкин окшойт. Менимче, ооба противовирусный, бирок ал коронавирус илдетине жардам бербейт. Мен ооруп жакшы болуп калдым. Анан чуркаса болобу же өпкөгө күч келеби деген суроо келиптир. Чуркаса, эгер бул сиздин качан айыкканыңызга байланыштуу, себеби эгер сиз эми эле айыгып баштаган болсоңуз, анда чуркоонун кереги жок, себеби өпкө толук өзүнүн калыбына келе элек. Сиз баягы чуркап, кайра үйгө келип,
муздак сууга же ысык сууга түшүп баягы чечинип турганыңызда Суук кайра тийгизип ооба суук тийгизип өрчүтүп алышы мүмкүн. Ошондуктан азырынча жөнөкөй эле көнүгүүлөрдү жасап турсаңыз болот үй шартында. Легкий физкультура менен, Мм. эжем пневмония болуп, азитромицин жана амоксициллин ичсе да температура сакталып жатат. Кандай рекомендация бересиз деп сурап жатышат. Бул жерде айтып кетет элем, азитромицин менен амоксициллин коронавирус илдетине жардам бербейт. Температура сакталып жатат Парацетамол деген. иш керек. Ооба, ошол жөн эле ибуфен же парацетамол ичсе болот. Анан ошол канча күндөн бери бул дене табы көтөрүлүп жатат, ошону дагы билиш керек. Себеби эгер 10 күндөн ашык болгон болсо, анда атайын баягы анализдерди тапшырып, мисалы үчүн кандын жалпы анализин тапшырып, жана жерде сезгени болуп атабы же болгон жокпу. Эгер болгон жок болсо, анда жөн эле жанагы ибуфен же парацетамол дарыларын ичип байкап турса болот. Анын ошол суюктукту көбүрөөк ичиш керек, жана кан суюлта турган дарыларды ичиш керек. Кайра эле кайталап кетем, жанагы ашказанда жаралар жок болсо, жана тромбофол же да башка кан суюлта турган дарыларды ичсе болот. Парацетамол менен ибуфенди температураны түшүрүш үчүн канча маал ичсе болот бир суткада деген суроо бар болчу. Аларды албетте көп ичкен ал деле баягы өзүнчө бир терс зыяндарын тийгизет, бирок 2-3 жолу, мисалы үчүн эртең менен же кечинде ушинтип ичип турса болот. Андан башка эгер алар менен түшпөгөн болсо, анда жанагы спирт менен же арак менен баягы дене табын сүйкөп баягы аракет кылса болот да. Бирок мындай жата бербеш керек да, дарыны ичип алып эле качан түшөт депчи, өзүңөр дагы аракет жасашыңар керек. Дагы суроо келиптир. Саламатсызбы? Атам пневмониядан каза болду. Биз маскачан жүрөбүз. Бирок башка үйдө жашайм. Кантип дагы сактансам болот? Кеңеш бериңиздерчи, мен бала эмизем деген суроо келиптир. Сактанган ошол сиз өзүңүз айтып кетипсиз, маскачан эле жүрүш керек. Гигиенаны сактап, гигиенаны сактап, колду тез баягы жууп туруш керек. Башка чарасы жок. Жана иммунитетиңизди жакшы кармашыңыз керек. Ооруганыма 1 ай болду. Жыт билүү 100% келе элек. Менден башкаларга жукпайбы вирус дейт. 1 ай мурун, 1 ай болуптур айыкканына. Бул суроого толук жооп алыш үчүн баягы ошол антителаларды тапшырыш керек. Эгер антителалары уже баягы көп көрсөткүчтөрү көп болгон болсо, анда ПЦР тапшырса болот, ПЦР отрицательный болсо, анда жугутпайт, После Клексана назначили тромбопол 75 миллиграмм. Канча ичем тромбополду деп жазыптыр. Назначить эткен врач длительность жазып берген эмес окшойт. Бул боюнча айтат элем, кеминде 1 ай ичиш керек. Ошол 1 ай ичкенден кийин дагы анализдерди тапшырып, жана свертоемость крови деген бар, ошолорду көрүп, эгер баары жакшы болгон болсо, кайра улантабы, улантпайбы, ал дарыгер менен кеңешиш керек. Мен даам сезбей жатам, жана жыт билбей жатам, бирок температурам жок. Кандай дары ичсем болот? Бала эмизем дейт, дагы башка бирөө жазат. Бул сиздин жеңил түрү болуп жаткан окшойт анда. Сиз баягы көбүрөөк суюктук ичип эле өзүңүздүн абалыңызды байкап турсаңыз болот. Баланы эмизе берет, Саламатсызбы? Так, что-то не так вопрос. Мен суроолорумду биякта жазгандардан калбай калыптыр. Мүмкүн өзүңүздүн практикаңыздан интересный, кызыктуу случайлерди, өзгөчө случайлар болдубу айтып бере аласызбы? Мен мынтип айтып кетет элем, көпчүлүк учурда биздин бейтаптар өздөрү баягы WhatsApp аркылуу келген маалыматтар боюнча дарылангандар көп экен да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, баягы өз алдынча дарылоодон алыс болуңуздар. Анан баягы ар бир эле келген маалыматтарды ушул туура экен деп эле дарыланып баштабаңыздар да, себеби байкаңыздар, бул дарыгер ошол илдет менен байланышы барбы, ошол илдет менен күрөшүп жатабы? Ошону эгер күрөшүп жаткан болсо, ишенип баягы дарыларды алсаңыз болот да. Анан сыртта жүргөн баягы ырчылар деп айтам, капа болушпасын, бирок ал оору менен, медицина менен такырда байланышы жок болуп, анан орто жолдо пайда болуп кеңеш бергендерди, бул туура айтып аткан турбайбы деп эле алардын айткан дарыларын кабыл алуу, бул абдан туура эмес. Ошондуктан мен айтып элиме кайрылып кетет элем,
баягы кичине баягы маалыматтарды текшерип, өзүңүздүн организмиңизди мындай баалап дегендей да, сиз эми баягы организмибиз мындай жөн эле асмандан пайда болуп калган жок да, биз бул баягы бизге бир эле жолу берилген бул ден соолугубуз. Ошондуктан аны абдан баягы маанилүү карап баалап, дарыны ичебизби ичпейбизби 3-4 жолу ойлонуп анан кийин кабыл алып баштасак. Дагы суроо келиптир Назгүл деген айымдан. Антитела тапшырсам, иммуноглобулин G 6,73 чыкты. Бул иммунитет пайда болду дегенди түшүндүрөбү деген сураптыр. Бул жерде саламатсызбы Назгүл, мен бул маалыматыңыз боюнча Facebook'та да окуган элем. Бул жерде иммуноглобулин Mдин дагы көрсөткүчү керек. Анан атайын баягы таблицалар бар да, баягы ондон азыраак болгон болсо иммунитеттин пайда болушу ыктымал, бирок азыркы учурда баягы носитель болушу мүмкүн деген маалыматтар да болуп атат да. Ошондуктан 6,73 деген бул демек сизде антителалар пайда болуп жатат, бирок иммуноглобулин М боюнча маалыматыңызды мага жиберип койсоңуз, мен толугураак жооп бермекмин сизге. Дагы бул жакта суроо келди. Жөтөл менен дем жетпей жатат. Пневмония деп жазып берди, бирок температура жок. Эмне кылсак болот? Рентген снимогу жок окшойт да? Бул пневмония деп бир гана симптом белгилер боюнча эле жооп бербейсиз. Себеби бул тастыктоо үчүн албетте бул рентген өтүш керек, же болбосо компьютердик томография, андан соң атайын анализдер бар. Прокальцитонин деген анализ бар. Кандын жалпы анализи деген. Ошол жерде эгер көрсөткүчтөр сезгенгенди көрсөтүп жаткан болсо, ошондон кийин гана пневмония деп диагноз койсо болот. Температураңыз жок болгон болсо, кээ бирки учурда пневмониялар ошо дене табы көтөрүлбөгөн учурларда байкалат. Ошондуктан бул жерде албетте дарыгердин кеңеши менен гана. Связь жоголуп кетти. Кайра пайда болду. Хиджама деген ковидке жардам береби дейт. Мен бирок биринчи угуп жатам, хиджама деген бул. Ошол боюнча мен кичине азыр тийип өтүп кеттим эле, жанагы ырчылар ошол боюнча хиджама жардам берет деп айтты да. Эми мындай өзүңүздөр деле анализ кылып көрсөңүз, өмүр бою, ошол азыр канчага киргенин билбейм, бирок 30-35 жыл бою медицина менен байланышы жок адам бир жуманын ичинде бир экөөсүнө хиджамасы жардам берген болсо, бул хиджама жардам берет экен деген, бул абдан туура эмес да. Анан медицинасы такыр түшүнүгү жок адам ушинтип сизге айтып аткан болсо, бул маалыматты сиз кабыл албай койсоңуз деле болот. Эми мага ушул суроону айтсаңыз, мен мынтип айтмакмын. Хиджаманы ошол хиджама жасап жаткан адамдар менен дагы сүйлөшүп кеңешип көрдүк. Бул эгер адам оорубаса, курч оорулар менен оорубай, жанагы мындай абалы туруктуу болсо, кээде ал хиджама процедурасы жардам бериши мүмкүн кээ бирки илдеттерден. Бирок бул баягы коронавирус илдети менен ооруп жаткан адамдардын мындай тескерисинче абдан чоң зыян келтириши мүмкүн да. Себеби бул жерде канды чыгарып жатпайбы хиджамадачы. Сиз болсо кан суюлта турган дарыны ичкен болсоңуз, ошо чыгарган кандын токтобой калып, адам тескерисинче каза болуп калышы мүмкүн. Дагы бул жакта суроо келди. Орусча менен кыргызча айтып кетейин анда. Июлдун башында симптомдор пайда болду дейт. Коронавирустун мурдумдун жетип билбей калды жана тамактардын даамын билбей калдым дейт. Кайра даамды сезип баштадым дейт, тамактын даамын, но мурдум дагы эле билбей жатат. Эмне кылсам болот деген суроо келиптир. Бул жерде мен мындай жана айтып кеттик, бул боюнча ар бир адамдын өзгөчөлүгү болуп жатат да. Кээ биркилердики 3-4 күндө пайда болсо, кээ биркилердики ошо 1 ай. Менимче бул сиздин учуруңузда дагы азырынча иммунитетиңизди чындап эле байкап турсаңыз болот. Жана бизге Назгүл деген айым жазган, иммуноглобулин G М дегенин жөнөттүр бизге 0,3 деп жибериптир иммуноглобулин G. Назгүл, рахмат жибергениңизге. Бул жерде мен азыр мындай 100% жооп бере албасам дагы таблицаны карап айтышым керек, бирок айтып кетет элем, сизде антителалар бар, бирок бул толук түрдө сиз бул илдеттен кутулдуңуз деген белги эмес да. Азырынча сиз жеңил түрүнө баягы
пока өткөрүп турасыз. Сиз баягы иммунитетиңизди чындаганда уланта берсеңиз болот. Дагы суроо келиптир. Чиригип жатсаң, бул ковидби деген симптомду. Бул чыйрыккан бул ковидтин белгилеринин бирөөсү. 100% ковид деп айтыш үчүн сиз ПЦР анализ тапшырышыңыз керек. Чыйрыгып анткени гриппте деле, простудада деле, ОРЗде да чыйрыгуу мүмкүн, Ооба. Рахматтарын жазып жатышат. Дагы суроолорду күтөлү же сиз сүйлөп бериңиз. Мен өзүмдүн каалоо тилектеримди айтып кеттим. Ошол биз элибиз баягы орусча айтканда самокритичный болуш керек деп мен ошону ар бир чыккан түз эфирлерде айтып атам. Өзүңүздүн организмиңизди ушунчалык баалашыңыз керек. Баягы бирөө антибиотикти берсе эле сразу ичпей элечи. Себеби бул ичкен антибиотиктин зыяны аябай көп да. Балким кийин сиз ооруп калсаңыз, ал антибиотиктер сизге жардам бербеши мүмкүн. Ошондуктан антибиотик деген бул эң акыркы учурда баягы кыйналып эч нерсе жардам бербегенде гана ичиш керек. Ошол боюнча айтып кетем. Анткени антибиотик деп ал полезный, пайдалуу бактерияларды дагы адамдыкын өлтүрүп коет, Ошондуктан көбүндө түшүнүк жок, ойлошот антибиотик баарын лечить этет, баарынан айыктырат деп. Ооба. Вирус башталгандан бери үйдө отурам. Азыр жумушка чыгыш керек болуп атат. Кандай профилактика кылса болот дейт жумушка чыксам? Сиз бул вирустан айыктыңызбы, айыкпадыңызбы, ошону так билиш үчүн антителаларды тапшырыш керек. Жана эгер баардык белгилер жок, сиз өзүңүздү Ооруган жок окшойт бул айым. Карантиндин башынан бери үйдө отурдум дейт да, карантинде. Эми жумушка чыгайын деп жатам дейт. Анда сиз ошол бет капты кийип эле дайыма баягы эгер жабык бөлмө болгон болсо, ал жерде бет кап кийишиңиз керек. Сөзсүз түрдө анан колуңузда баягы телефонуңуз жаныңызда болгондой эле санитайзерлер жаныңызда болуп, тез-тез сиз колду баягындай тазалап турушуңуз керек. Мелис Айтбеков дегенден бир суроо келиптир. Мен температура болуп, башым ооруп жатат, эмне кылам деп. Башыңыз ооруп, температура болуп жаткан болсоңуз, бул коронавирус илдетиби, илдет эмес экенин тактап алыш керек. Себеби эгер коронавирус илдети болгон болсо, атайын баягы кыймыл аракеттерди жасаш керек. Аны эмне кылыш керек? ПЦР анализ тапшырыш керек. Ошондон кийин гана бир чара көрсөтүп болот. Азыркы учурда эгер башыңыз ооруп жаткан болсо, дене табы көтөрүлдү деп айтты беле? Дене табы көтөрүлгөн болсо, парастомол же ибуфен дарысын ичип, пока түшүрүп, анан дарыгерге кайрылышыңыз керек. Биякта орусча суроо келиптир. У меня между лопатками болит деп. Очень короткий. Абдан кыска сөз сүйлөм экен. Бул жерде эгер жашыңызды айтып кетишиңиз керек. Анан балким бул сиз жашыңыз 40-50дөн болсо, бул жүрөк оорусунан деле байланыштуу болот. Эгер жаш болгон болсо, бул албетте ковидтин белгилеринин бирөөсү, бирок аны такташ керек. Үй бүлөлүк дарыгер менен. Реабилитация жөнүндө тагыраак айтып бересизби деп. Анан bundan мурун дагы витаминдер жөнүндө кайталап айтып берип коесуңарбы деген суроо келген болчу. Биринчи реабилитация боюнча айтып кетет элем. Азыркы учурда кээ бирки бейтаптар коронавирус илдети менен айыгып бүттүм деп эле өзүн кайра тыштап салып атат да. Ошондуктан реабилитация бул жерде абдан маанилүү. Эмне жасаш керек? Бул атайын биз башында айтып кеткендей дем алуу боюнча көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. YouTube'дан эле дыхательная гимнастика при ковид десеңиз эле табылат. Ошолорду жасап, анан туура тамактанышыбыз керек. Бул эмне кадимкидей эле 3-4 маал өзүбүздүн күнүмдүк жеген витаминге бай тамактарды рационалдуу түрдө тамактанышыбыз керек. Үчүнчүсү бул жанагы суук өткөрүп албашыбыз керек өзүбүзгөчү. Мындай балким жылуураак көбүрөөк ичиш керек деген туурабы? Ооба. Төртүнчүсү бул суюктукту көбүрөөк ичип, канча көбүрөөк ичиш керек? 2,5-3 литрге чейин көбүрөөк ичип туруш керек. Анан витаминдер жөнүндө бул албетте витамин С жана витамин Д, аква D3 деген бар. Ошолорду ичип турсаңыз болот денеңизди чыңдаш үчүн. Зейнеп Исраилова деген айымдан суроо келиптир. Үйдө кайненем менен жолдошум ооруп, үйдөн дарыланышып, жакшы болушпай азыр больницада. Биз чогуу эле аралашып жүргөнбүз, температура жок, жөтөл жок, даалым ооруп жатат. Рентгенге төшүшүм керекпи деген суроо келиптир.
Мгм. Балким сизде жеңил түрү өтүп жаткандыр. Даалыңыз ооруп жаткан болсо, бир эле даалыңыз ооруп жаткан болсо рентгенге түшүүнүн кажети жок. Эгер дене табыңыз көтөрүлүп 5 күндөй түшпөгөн болсо 38-тен, анан баягы дем алууңуз кыйналып жаткан болсо, ошондо гана рентгенге Одышка болуп, ага чейин сиз суюктукту көбүрөөк ичип эле байкап турушуңуз керек. Рентген менен томографиянын айырмасы барбы? Рентгенге түшсөк, КТга түш деп айтышат дейт. Рентген менен КТнын айырмасы албетте бар. КТда тагыраак көрсөтөт. Рентген бирок тажрыйбалуу рентгенолог болгон болсо, ал пневмонияны рентген менен деле көрөт. Эгер рентгенде көрсөтпөгөн болсо, албетте компьютерный томографияга түшүш керек. Компьютерный томографиянын өзгөчөлүгү бул баягы телефонго эле салыштырсак болот. Мисалы үчүн сиздики Nokia болсо, компьютер томография бул баягы Samsung дегендей эле болуп жатат да. Дагы суроо келиптир. Даам билбей, жыт сезбей, чыйрыгып эле тердеп атам. Рентген жакшы эле чыкты, таза. Бирок кээде тамагым кытышып калат. Бирок чайкап жатам тамагымды кипяток ичип дейт. Сиз туура эле кылып атат экенсиз. Суюктукту көбүрөөк ичип эле тамагыңыз ооруп жаткан болсо, баягы белгилерине каршы эле баягы тамагыңызды чайкап байкап турсаңыз болот. Сизде Жеңил түрү, э? 60 күнгө чейин өзүн жакшы караш керек деп уктум, ошондойбу дейт. ооба, пневмония же ошол пневмонит деп биз айтып кетип атабыз. Башка эле бул коронавирус илетине чейин эле пневмония болгондор деле бул 2 ай 3 айга чейин өзүн жакшы карап, баягы суук өткөрбөй байкап туруш керек. Кайсы витаминди ичиш керек? Атын айтып коесузбу? Атап аттарын дейт. Чоңдорго жана балдарга дегем. Ал витаминдерди албетте бул чоңдорго айтып кетет элем. Витамин С азыркы учурда биз кеңеш берип жаткан жана витамин D, аква D3 деген витаминдерди ичип, бирок албетте бул витаминдерди дарыгерлер менен кеңеш алып, анан ичсеңиз болот да. Жаш балдар боюнча мен айтат элем, бул жерде педиатр менен кеңешип алсаңыз болмок, жакшы болмок. Себеби жаш балдардын витаминдердин көрсөткүчү кээ бирөөлөрдүкү жетиштүү эле болот. Ошондуктан ашыкча берүүнүн кажети барбы жокпу, ошол дагы суроо турду. Могул жерде бир суроо берип кетиптир, мен тактап айтып койсом жакшы болмок. Себеби аспирин менен тромбопол экөө бир эле дары. Профилактика катары аспирин, тромбопол ичсе болот. Экөө бир эле дары. Аспиринди же тромбополду деле ичсеңиз болот. Ал аптекаларда бар. Бирок экөөнүн бирөөсүн ичишиңиз керек. Себеби экөөнү ичсеңиз баягы кан, орусча айтканда кровотечение Өтө суюлуп кетет. ооба, өтө суюлуп кетет. Ошондуктан ашыкча кылам деп тыртык кылбагылаңыз. Антибиотик алгандан кийин организм канча күндө восстановление болот дейт. Мен анча түшүнгөн жокмун бул суроосун. Антибиотик алсаңыз, албетте бул пайдалуу, жана Гүлпер айтып кеткендей, пайдалуу бактерияларды дагы өлтүрөт дагы. Ал кайра калыбына келиш үчүн бир топ убакыт керек. Ошондуктан алдын баягы восстановление, ал организм өзү болот. Сиз эч нерсе кылбай, эң башкысы сиз зыян келтирбешиңиз керек да. Зыян келтирбешиңиз керек. Биздин эфир бүтөйүн деп аз калыптыр. Суроолорубуз да азайып баратат. Эфирибизди бүтүрөбүзбү же? В принципе, ошол мен бүтөлүбү суроолорду. Айткан нерселерди, каалоо тилектеримди айтып кеттим. Ошондуктан кыргыз элимин айтат элем, ошол баягы ден соолугуңузду абдан катуу баалап, баягы өзүңүз өз алдынча дарылоо менен алек болбосоңуз, мындай тажрыйбалуу дарыгерлер менен кеңеш алып, анан ошол азыркы могу ден соолук баракчасынан көрсөңүздөр, абдан көп жакшы профессионалдуу дарыгерлер кеңеш берип жатат да. Баягы Кыргызстандын менмин деген дарыгерлер мындай адашпайм да, эгер ошентип айтсамчы. Менмин деген дарыгерлер кеңеш берип жатат. Ошондуктан ошол ден соолук баракчасында катталып байкап турсаңыздар болот маалыматтарды. Акыркы суроолордун бирин окуп коелу. Эфирибиз аягына келип калды. Аспиринди канча убакыт, кайсы учурда ичиш керек? Дозасы канча? Кандай доза ичиш керек? Рахмат деп сураптыр. Аспириндин дозасы мен билгеним боюнча 500, бирок ал 500 аспирин дозасы организмге көбүрөөк болуп калат. Эң жакшысы бул баягы
башка фирмалар мисалы үчүн ошо трамбопол деп эле кайра эле айтып кеткенге туура келет да, себеби биз бул дарыны көбүрөөк колдонобуз да баягы практикабызда. Ал 75 миллиграммды ичип турса болот. Бирок мен дагы тактап айтып кетишим керек, эгер ашказанда жараңыз жок болсо. Противопоказания болбош керек аны ичиш үчүн, туурабы? Ооба, противопоказания болбош керек. Анда эфирибизди аяктайлы. Сизге чоң рахмат. Жооп бергениңизге, суроолорубузга, каалоо тилектериңизге. Сизге да Эфирге чоң рахмат ушул эфирден чыгып бергениңизге. рахмат. Анда эфирибизди аяктайлы. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз.